Акыркы жылдары шаар мэриясы спортко бөтөнчө көңүл бура баштады. Соңку 2 жыл ичинде мектеп лигасы окуучулар арасындагы маанилүү окуяга айланганы сөзүбүзгө далил. Антке менен шаардын спорт комитети мектеп лигасы менен эле чектелип калган жери жок. Алар бул сезондо өзгөчө окуя кылып, мектеп окуучуларынын ата-энелерин да спортко бириктире алды. Анткени мектеп окуучуларынын энелеринин арасында энелер лигасы мелдеши быйылкы жылы дагы кызуу жүрүп жаткан кези. Денис ак эне, Денис ак үй бүлө демекчи, мелдештин максаты дал ушул энелердин ден соолугун чыңдоо деген оюн мелдештин башкы каалысы Эрмек Бейшекеев билдирип өттү. Бунун максаты, биринчи максат баягы Денис ак эне болсо Кыргызстандыбызда жашынакай Денис ак балдар төрөлөт деген максатта өтүп жатат ушундай уран менен. Мелдеште 24 команда жеңиш үчүн ат салышып, беттештер кызуу атаандаштыкта болуп жатат. Уюштуруу иштери дагы жогорку деңгээлде болууда деген оюн Сапат Жал командасынын оюнчусу Тамара Исманова кошумчалады. Мелдеш деген өтө жакшы өтүп атат. Бардыгы уюштуруучулар, баары бар жогу жакшы, командалар бардыгы кандай десем күчтүү командалар. Жакшы оюн, азыр биз ойнодук. Мындан тышкары болуп жаткан оюндарды көрүп, сүйүктүү командаларын колдоого келген күйөрмандар да арбын болду. Алардын ичинен Апал Абдымомунова айымдар мектептеги кезинде спорт менен машыгып, кийин болсо бул сыяктуу мелдештердин жоктугунан ойнобой калышат. Ошондуктан спорт менен машыгууга себеп болуп жаткан мелдештин уюштуруучуларына ыраазычылыгын билдирип өттү. Абдан жакшы деп ойлойбуз. Себебинде мектептен баштап кыздар деле бардык волейболду ойноп келишет да, анан жогору уже турмуш куруп мындай болгондон кийин мындай оюн токтотулуп калган да илгери. Азыр монтип жандандырылганына абдан сүйүнүп атабыз. Себебинде аял кишилер деле ойногусу келет, чоң ата-эне болуп калгандайынчы. Рахмат ушул уюштургандардын бардыгына. Албетте, эне болгон соң үйдөгү кызматтарды да калтырбоо керек. Андыктан спорт менен үй бүлөнү бирдей алып кетүү талап кылынат. Мындай учурда мелдешке болгон даярдыктар жана машыгуулар үй бүлөгө терс таасирин тийгизбейби деген суроого мелдештин катышуучусу Чолпон Жороева төмөнкүдөй жообун билдирди. Жок деле биздин үй бүлөбүздө жолдошум түшүнүү менен эле кабыл алат биздин оюнубузду. Жумасына бир жолу, 2 жолу тренировкабыз бар. Анан ошол айына бир жолу шерине оюнубуз бар. Ошо эч кандай эмеси деле, каршылыгы деле жок. Ага да менин ден соолугум керектүүрөөк, ошон үчүн эч кандай эмеси жок. Бул мелдеш быйыл 24 команданын арасында өтүп жаткан болсо, кийинки жылы командалардын жана спорттун түрлөрүн дагы көбөйтүү пландалып жатат. Анда эмесе кийинки сезондо спортту күнүмдүк адатка айландырган энелерди күтүп калмакчыбыз. Эркин Жыргалов, КТРК Спорт, Спорт Сереп.